Assalamu alaikum кадырлуу мекендештер. Сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоору бүгүн алсыз адамды башчы кылуудан алыс болуу керек деген темада хадис айтат. Угабыз. Абу Зар радияллаху анху пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан: "Я Расулуллах, ала тастамилуни?" О Аллахтын элчиси, мени да бир жерге башчы кылбайсызбы деп суранганда, ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аны ийнине уруп мындай деди: "Я Абазар, иннака даиф." Эй Абу Зар, сен башчы болгонго алсызсың. Ва иннаха аманатун ва иннаха яумал кыямати хизюн ва надама. Чындыгында башчылык бул аманат жана кыямат күнү кордук жана өкүнүч. Илля ман ахадаха бихаққиха ва адда аллази алейхи фиха. Бирок анын акысын өтөгөн жана мойнуна жүктөлгөн милдетти аткарган адам гана мындайга кабылбайт деди. Сахих Муслим. Чындыгында башчылык кызматта туруу жоопту да, коопту да, соопту да иш. Кимде ким башчылыкта туруп, мойнундагы жоопкерчиликти так аткарбаса, анда ал адам үчүн кыяматта чоң өкүнүч болот. Ал эми өз жоопкерчилигин сезе билип, ишин так аткарган башчыларга кыяматтан мындай кордук болбойт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi